Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Кудай таалам ар бириңиздердин туткан орозоңуздарды кабыл кылсын дейли дагы. Рахмат жаган Рамазан берүүсүн баштайлы. Биз бүгүн коомчулуктагы элибиздин ичиндеги суроолор боюнча, орозого байланышкан суроолор боюнча бир жоопторду алып бермекчибиз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Жоробай Ажы Шергалиев келип отурат. Кош келипсиз. Кудай таалам кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Амин. Деги эле азыр эми багы орозо мынакей кирип келип башыбызда турат. Эл ичинде суроо абдан көп. Анан багы темабызга киришүү кылып бир Рамазанда эмнелерди тутушубуз керек дагы, эмнелерден четтешибиз керек, ушундан баштайлы. Анан суроо жооп кетсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Мына баарыбызды ушул Рамазан күнгө жеткирген Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Чындыгында бул орозо берекелүү ай, куттуу ай, соопторду Алла Таала ар бир жакшы амалдарга эселеп бере турган айда. Мына ошол жактан берекелүү болот. Мына ошондон орозодо биз колдон келишинче пайгамбарыбыздын бир айткан сөзү бар. Рубба соимин лейса мин сиямихи илля ал-жуу вал аташ дейт. Мындайча айтканда, кээ бир орозо кармагандар бар. Алар орозодон ач калгандан, суусагандан башка эч нерсени тапкан жок дейт да. Мындайча айтканда, орозодо ашказандын гана орозосу менен чектелип калгандар жөнүндө айтып атат. Орозодо негизи эле мусулман адам бир эле ашказандын орозосу эмес, бул комплекстүү, толук тулку бою менен орозо кармаш керек. Мындайча айтканда, адамдын көзү, колу, буту, адамдын жүрөгү кошо орозону кармаш керек экен да. Мына ошондо гана биз чыныгы орозонун маани маңызына жетебиз да. Мына ошондон баягы кечке эле бир ач калгандан эле, баягы же суусагандан эле баарыбыз ошондой болуп атат. Себеби орозонун негизги максаты баягы адамдын жан дүйнөсүн тарбиялаш керек да. Анан анын акыл пикирин, оюн тазалаш керек. Кудайга болгон канчалык деңгээлде жакын болуп атат. Мына ошол нерселерге көңүл буруш керек дагы. Орозо учурунда ар кандай баягы кээде ушак, гыйбат же бирөөнүн акысына кирүү, жаман ойлоо деген нерселерден дайыма арылыш керек да. Ошондо чыныгы орозонун маани маңызына жеткен болот. Орозону Алла Таала Куранда ошол аяттын аягында лааллакум таттакун дейт. Алла Таала орозону силерге парз кылды, силер такыба болууңар үчүн дейт да. Такыба болуу бул мусулманга эң баягы жашоодогу негизги максаты да. Себеби алымдарыбыз айтат, такыбалык бул баардык жакшылыктын башаты дейт. Алла разы болсун. Эми багы өзүңүз да сөзүңүздө айтып кеттиңиз, орозодо бир канча этаптар бар, багы орозону бузбай турган, буза турган дегендерчи. Анан мынакей азыр биздин дагы жарандарыбыздан дагы коомчулуктан дагы суроолор келип атат. Мынакей орозо кармаган адам шилекейин жутса болобу дейт. Тиш тазалоого уруксат берилгенби дейт. Ооба. Эми адамдын шилекейин жок кылып салуу бул мүмкүн эмес да. Мына ошондуктан шилекей пайда болгон учурда орозо адам шилекейин жутуп койгон болсо, эч кандай орозосу бузулбайт. Анан кээде баягы тамакты же оозду чайкаш керек болуп калган болсо, бир аз өтө этият кылып жутуп албаш керек. Оозун чайкаса дагы уруксат берилет. Тамак жегенден кийин. Тамак жегенден кийин. Андан кийин ошол тазаласа болобу дегенде эң жакшысы биз мисвакты айтабыз. Мисвакты колдонсо болот дейбиз. Ал эми паста менен тазалоо, тишти тазалоо бул макру делгени менен уруксат берилет. Бирок колдон келишинче колдонбогонго аракет кылалы, бирок кол зарылчылык болсо колдонуп койсо болот. Бул жерде да бизде бир эреже бар да. Орозодо тамактан кирген нерседен, оозго кирген нерседен ооз ачылып калат да. Биз ошол нерседен сактанышыбыз керек. Ушул жерде мен кошумча алып койгон жана спрейлер бар эмеспи? Оозго сээп жыпар жыт кылып сээп койгончу. Булар болбойт. Себеби спрейлердин түрлөрү бар.
Биринчи оозду жыпаржыттуу кылчу спрейлер, булар такыр тыюу салынат. Болбойт. Кээде анан алымдардын ортосунда талаш маселе бар. Астма оорубу менен ооругандар бар да. Ошолор колдонсо болобу деген дагы маселе пайда болот. Себеби орозо кармайт, балки бир күндө 1-2 жолу эле астмасы кармашы мүмкүн. Ошол учурда жанагы баягы дем алганга жеңилдете турган дарыны колдонсо болобу дегенде, бул жерде алымдар эки ача пикирде болот. Кээ болбойт десе, кээ болот дейт. Болот дегендер ошол жанакы чачкан спрейи, тамакка чачкан дем алдырганга жакшы оңой бере турган нерсе, бул аба иретинде болгон болсо, чачылганда тамакка суу сыяктуу болуп үйүлүп калбастан аба болгон болсо, анда кармай берсе болот дегендер да бар. Анан орозо учурунда көп эле болот негизинен. Азыр орозо башталып, орозонун башкы убактарында турбайбызбы? Анан көбүнчө басым болуп калат, уктап калып, анан ооз бекитпей калган учурлар болот да. Анан ошондо эч нерсе болбойбу? Эми негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силер саарылыкты эртең менен кетамакты орозого бамдаттан кийинки суурлук деп коебуз. Ошону жегиле, анткени ошол тамакта береке бар дейт. Берекелүүлүгү кечке чейин орозо кармаганга баягы жардам берет да. Бул эми пайгамбарыбыздын сүннөтү. Кээ бир учурда адамдар уктап калган учур болот. Уктап калган болсо деле тамакты ичпестен, жебестен эле ниет кылып кое берет. Ошол күнкү орозого, анан ошол күнкү орозосу эсептеле берет. Баягы дагы бир ушундай бул актуалдуу суроолордун бири, эрте ооз жаап, анан эрте ооз ачса болобу дегенчи. Ооба, эрте ооз жабуу дегенде негизи баамдаттын убактына чейин тамак жесе болот. Бирок кээ бирлер эртерээк жеп алып жатып алган болсо, анда ал ниети туура деп эсептелине берет, болот. Бирок ооз ачып аткан учурда оозду эрте ачуу деген бул ошол шам убагынан мурда ачканга болбойт. Баамдат убагына чейин оозду жабыш керек негизи, бирок шам намазы болгондон кийин гана оозду ачыш керек. Демек календарды көрүп, ошо убактысы кирдиби, азан айтылды, ачыш керек. Ооба. Себеби бакы бул пайгамбарлардын адеп акалагынан, сыпатынан деп да билинет. Мисалы, оозду ачканды кечиктирбеш керек экен да. Колдон келишинче азан айтышы менен оозду ачкан жакшы деген сөз да. Убакыт кириши менен оозду ачса болот. Анан кээде ушундай суроо болуп калышы мүмкүн. Жанагы балдарды көндүрүш иретинде, анан башында 3 күн, ортосунда 3 күн, анан аягында 3 күн карматып койгон туура эле болобу? Бул баягы балагатка жете элек маселеси да бар да бул жердечи. Ооба, негизи эле башында, ортосунда, аягында 3 күн деген нерсе жок. Балагатка жеткен адам сөзсүз түрдө толук орозону кармаш керек болот. Ал эми балагатка жете элек болсо, аларга балки үйрөтүү максатында болот. Бул карыз болуп калбайт кийин? Жок, бул карыз болбойт, себеби башында 3 күн кармаган, ал калган күндө да кармай алат да. Эгер балагатка жете элек болсо, бирок 3 күндү жакшы кармай алса, анда калганын да кармаш керек да. Аны ачырып коюп кайра ортосунан карматкандын кажети жок. Бирок баягы негизги жооптуулук бул балагатка жеткенден баштап анан башталат. Анан устаз, орозо кармап атып, анан башкы күндөрүндө ооруп калды аябай. Анан ошол учурда эмне кылыш керек? Негизи дарыланышка туура келип калды. Ооба, орозону кармап аткан учурда ооруп калса, ооруган адамга бизде шариятта уруксат берилет. Бул ошол аятта да айтылат, ким ооруп калган болсо деп айтылат, анда ал орозосун токтотот, анан ал дарыланат. Мисалы, орозонун башкы 10 күнүн кармап туруп, кийин ооруп калса, бир жумадай дарыланып, айыгып калган болсо, айыгышы менен орозону уланта берет. Бирок кийин орозо бүткөндөн кийин ошол тутпай калган күндөрүн бир күн, мисалы 10 күн болсо 10 күн же 7 күн болсо 7 күн орозосун кармап берет. Себеби орозону негизги баягы ден соолугу таза адам кармасын деп айтылат. Мына ошондуктан. Анан көбүнчө баягы бизде сапарда жүргөндөр бар, ишкерлер бар. Анан баягы сапарда жүргөндө эгер баягы сапар узак боло турган болсо, оозун ачып алса болобу же бул кармап улантып кетсе деле болобу? Шарият эмне дейт? Негизи бизде фыкта айтылат, ошол мусафир маселеси боюнча. Мусафирдин сапарда жүргөндө оозун ачып алганга уруксат берилет. Кийин сапардан келгенден кийин ошо тутпаган күндөрүн кармап бере берет. Бирок сапардагы адам орозо кармаганы абзел деп айтылат да. Азыр эми мурдагы замандарга караганда
сапарлар деле бир аз жеңилирээк болуп калды. Мурда ат менен төө менен. Мурда ат менен төө менен ысыкта чаңкап ушундай болчу да. Азыр эми машиналар бар, самолет бар дегендей. Бирок сапар канчалык жеңил болсо деле мусапыр адам оозун ачып алганга ага укук берилет шариятта. Бирок ошол тутпаган күндөрү карыз болуп калат, орозо бүткөндөн кийин кармап бериш керек да. Эң жакшысы кармай ала турган болсо, мусапырдын дагы орозо кармаганы абзел деп айтылат. Ал эми орозо убагында сууга түшүү кандай? Балким душ алуу. Орозо учурунда биз дененин ичине ашказанга бир нерсе кирип кетүүдөн сактанышыбыз керек да. Ошол ооздон, мурундан суу кирип кетпеш керек деп айтабыз. Даарат алганда деле өтө этияттык менен алышыбыз керек болот. Күндүзү гусул кылганда деле оозго, мурунга өтө этияттык менен суу алышыбыз керек болот дагы. Анан жуунганга уруксат берилет. Көлгө түшкөнгө деле уруксат. Бирок шарты бар. Ошол тамактан, мурундан суу кирип кетпеш керек болот адамдын ичине. Мына ушул нерселерден сактаныш керек. Өзү эле негизи эч бир зарылчылык болбосо, бул ибадатта этияттык бул важип болуп эсептелинет. Ошол зарылчылык болбосо, ушул иштерди аткарбаган эле жакшы. Сууга түшпөй эле кой турган, бассейнге түшпөй эле кой турган жакшы. Бассейнби, сууга түшпөй койгон жакшы. Ал эми зарылдык болсо, аябай күн ысык болуп, салкындаш керек болгон болсо, анда ошол өтө этияттык менен оозу, мурдунан суу кирбей турган абалда, анча балки башын сууга салбайт да, ошондой түшсө болот. Анан негизинен эле орозо кармап жаткан учурда, айрым учурда да болуп калат, эми кузу берген учурларчы. Ошол кузунду оозду ачабы? Ооба, эми ар кандай абал болуп калат адамда. Кусунду эгер баягы адам өзүнүн аракетинен эмес, атайлап эмес, атайлап кусканда ооз ачылып калат. Бирок кусунду өзү келип калса, арчактан аны адамдын тиешеси жок, аны кармай албай калат, кокустан келип кала турган болсо, анда ал кусунду такыр оозду ачпайт. Оозду ачпайт дагы орозосун уланта берет, ооз ачылды деп эсептелинбейт. Эми бул баягы өзү атайлап кылган жок болгондуктан. Анан көп эле учурда баягы ооз кургап калган учурлар болот да. Баягы орозону көптөн бери кармап жүргөндөргө бул көйгөй деле болушу мүмкүн эмес. Баягы жаңы баштап, баягы адат болуп электерге ушундай болушу мүмкүн. Ошондо улам суу менен оозду чайкап турса болобу? Негизи оозду чайкаганга уруксат берилет. Себеби биз даарат алганда деле чайкап атабыз да. Бирок негизги шарт бар да, ал-фитру мимма дахал дейт да бизде. Мындайча айтканда, орозо учурунда ооздон, мурундан кирип кеткен нерседен, тамактан өтүп кеткен нерседен ооз ачылып калат дейт. Ошондон ошол тамактан өтүп кетпеш керек. Мурундан суу кирип кетпеш керек. Ошого этияттап оозун чайкаса уруксат берилет. Анан унутуп калып тамак жей берип, анан унутуп калып чылым чегип, ушундайлар болуп калат. Орозо учурунда кээде баягы унутуп калып, бирөө суу ичип ийиши мүмкүн, же бир нан жеп ийиши мүмкүн да. Ушундай болгон учурларда ал адамдын баягы унуткандан болуп калды билбестиктен. Бир тиштеп жуткандан кийин же бир урттагандан кийин сезип калат да, мен орозо элем депчи. Ошол учурларда орозо бузулбайт. Орозосун уланта берет. Анткени пайгамбарыбыз айткан, сен унутуп кылгандыгың үчүн Алла Таала сени тамактандырып койду, суусундук берип койду дейт да. Демек, ушул жерде такыр орозо ачылбайт. Орозону уланта бериш керек. Кээде ушундай болуп калышы мүмкүн. Бир ичип жеп алгандан кийин эми ачылып калды да, болбой калды деп кайрадан тамак жеп баштаган болсо, анда ал күнкү орозосу болбой калды. Кийин орозо бүткөндөн кийин ошол күнгө бир күн кармап бериш керек. Эми ушул жерде дагы айта турган нерсе бар. Орозодо биз суусундуктан, тамак аштан, ошол аялына жакындык кылгандан сактанышыбыз керек негизи. Эми бир адам атайлап суу ичип алса да, ооруган жок, кыйналган жок, эми деп атайлап суу ичип алса, орозосун бузду. Атайлап жеп алса, орозосун бузду да. Ушул учурда штраф деген бар да. Ал штраф бул атайлап ашкандыгы үчүн 60 күн орозо тутуп бериш керек болот эми. Биз ошол нерседен сактанышыбыз керек. Бир аз кыйынчылыкка чыдап коюшубуз керек. Себеби бул орозо өзү бул пайгамбарыбыз айткан, бул сабырдуулуктун айы деген да. Ас-сауму нисфу сабр деген. Орозо бул өзү сабырдуулуктун жарымы деген да. Мына ошондуктан биз ушул нерсени эске алышыбыз керек. Себеби атайлап ачканга бир күнүнө 60 күн да.
аны дагы үзгүлтүксүз кармап бериш керек. 60 күндү уда артынан мисалы 59-58 күн болуп бир күн ачып алып кайра уланса болбойт. Кайра башынан башташ керек болот. Эми эртеси күн орозо кармап кайра ачып алса, ал күнгө дагы өзүнчө 60 күн карыз болот да. Ошондон башынан эле орозодо жакшы ниет кылып, бир аз кыйынчылыкка, чаңкаганына, ач калганына чыдап, өзү негизи орозонун баягы берекелүү дегенибиздин дагы бир жагы Аллах субханала таала адамга канаат берип коет орозодо. Мисалы жөнөкөй учурларда түш убакта эле баягы карын ачып, бир нерсе жегиң келип, ушинтип каласың го. Ал эми орозодо ал нерсе болбойт да. Алла таала өзү, себеби адам өзү даярданат да орозого чейин, психологиялык жактан, жан дүйнө жактан, Алланын буйругу, орозо кармайбыз, таравих окуйбуз деп даярданганыбыздан Алла таала өзү эле бизге күч кубат, анан канааттуулук берип коет да. Ошондон бир аз эми 1-2 алгачкы күндөр кыйынчылык болушу мүмкүн, ошого чыдап коюш керек болот. Ошондон дагы бир эскертип кете турган нерсе, атайлап такыр орозону ачпаш керек. Анан ушул жерден бир кыстырма суроо берип коеюн. Жанагы улгайып калган аталар бар, апалар бар, орозого карманга каарыбызы жетпей алганчы. Алар кандай кылып кутулса болот орозонун? Ооба, алардын деле маселеси чечилген. Мындайча айтканда, ушул жерде айтып кете турган нерсе, эми жаштык себебинен да, улгайып калды, 90-95ке чыгып калды, оору себептен деле ооруп калышы мүмкүн, орозо кармай албайт. Же карылыктан орозо кармасаңыз болбойт деп дарыгерлер кеңеш берет. Демек ал адам орозо такыр кармай албайт. Ушул түргө өнөкөт оорусу барлар да кирет. Жанагындай дайыма дары колдонуп тура турган. Ооба, мисалы сахар оорусу болушу мүмкүн, баягы дайыма суу ичип, тамак жеп турган, дан башка бир оорулар болушу мүмкүн, ашказан оорулары болушу мүмкүн. Мисалы врачтардын, дарыгерлердин диагнозу менен бул адам баягы жаш болсо дагы өмүр бою орозо кармай албайт. Кээ бирлер айтат, бир оорубум бар дейт, ач калган учурда титиреп жыгылып калам же башка болом. Мына ошого окшогон сыяктуулар жана карлар, ушулардын баары бир категория да. Булар кандай кылат десе, булар орозо кармабайт. Орозо кармабайт дагы ошо ар бир күнгө фидия берет. Фидия дегенде ошол битир садаканын баасын, биз битир садаканын баасын чыгарып койдук го. 5 түрдөн чыгарып койдук. Бул жерде бул битир садаканын 5 түрдөн чыгаргандын дагы өзүнүн бир жакшы мааниси бар да. Бул адамдардын негизги баягы тамагынан берилген да мурда. Мындайча айтканда, адамдын тамагы бул будай менен болгон, арпа менен болгон, ун менен, хурма менен, мейиз менен жашаган. Мисалы пайгамбарыбыз Айша энебиз айтат да, пайгамбарыбыздын үйүндө дейт, 2 ай, 3 ай жаңырса дагы бир да от жагылган эмес, казан кайнаган эмес дейт да. Бул ошол баягы азык түлүктүн жоктугунан да. Анан сурашкан экен, андан кантип жашадыңыздар десе, биз ошо хурма менен, суу менен эле жашаганбыз деп. Жем ошол хурма дагы бул тамактын ордуна өтүп атат да. Ошондон ушул нерселерден чыгаргандын дагы бир маани маңызы, мисалы арпа, будай, ундар арзаныраак, бирок мейиз кымбат, хурма да кымбат. Ошо ар бир жашоодо мисалы адамдардын социалдык абалы ар кандай да. Бирөө пенсионер болот, бирөө колунда бар, бирөө колунда жок. Ошондо баягы ошол улгайып калгандар, алар ар бир күнүнө битир садаканын баасын чыгарыш керек дейбиз. Мындайча айтканда, бир муктаж адамдын бир күндө 2 жолу тое турган тамагын бериш керек да. Орто эсеп менен канча сом берсе болот? Эми азыр мисалы бир чайханага киргенде бир адам канчага тоет. Ошентип эсептешибиз керек негизи. Бирок анткенде кээде кымбат болуп кеткенде кыйын болуп калышы да мүмкүн, пенсионердик аксакалдар. Ошондон азыр мисалы 50 сом деп чыкты да, эң аз битир садака. Ошол 50 сом же 60 сомдон күнүнө чыгарып турса болот деген сөз да. Анан жанакы кээ бир адамдардын акчасы бар. Ал мүмкүнчүлүгү бар, андан да көп бергенге. Демек ал мүмкүнчүлүгүнө жараша бере берет да. Балки күнүнө 200 сом, күнүнө 300 сом бериши мүмкүн да. Ошентип берсе болот. Бул айкы бардык битир садаканы 5 түрдөн чыгарганыбыз ошо социалдык абалга да ылайыктуу болсун деп чыгарганыбыз мына ошонун себептен болот. Демек ушулардын баары күнүнө мына ушул битир садаканын баасын карап туруп чыгарып муктаждарга берип турат. Ошону менен булар орозодон дагы кутулду деп эсептелинет. Буга улай дагы айта турган нерсе. Кээ бир адамдар жана биз айттык, ошондой болсо да дагы бир айтып койсок туура болот. Орозо кармап аткан учурда ооруп калышы мүмкүн да. Ооба. Ошондо булар эмне кылат? Булар дарыланат. Андан кийин орозосун улантат. Кээде суроо келип калат, мен орозо башталганда лечениеден башталып калат экен. 1 айдап лечение алат экенмин, мисалы 20 күндөп, же больницага жатат экенмин. Эмне кылам десе, биз айтабыз, алар дарылана берет.
бирок орозо бүткөндөн кийин ошо тутпаган күндөрдүн баардыгын күнүнө күн кармап берет деп айтабыз. Ошол күннө күн кармап бергени Рамазандын соогуна эгедер болобу? Эми мисалы Рамазан учурундагы бере турган сооптар берилбейт, бирок бул моюнда карыз болгондуктан ошо карызды төлөп бергендиги үчүн дагы ошондой сооптор берилет. Себеби бул себеп болуп калды да. Себеп болуп калды. Мына ошондуктан. Рамазан айынан башка айларда дагы орозо кармаса болот. Бизде багы ыйык айлар бар го. Дагы 1-4 күнүбүз дагы бар. Эми ушул жерде мисалы биз айтсак болот да, орозонун түрлөрү бар да. Ооба. Мисалы биринчи бул парз орозо болот, андан кийин важип орозолор болот. Мисалы парзга азыркы Рамазандын парзы кирет, Рамазандын казалары келет, аткарбагандарын кийин аткарып коюш керек болот. Андан кийин важип орозолор бар. Мисалы бир адам өзү орозону милдет кылып алса, назыр кылып алган болсо. Андан кийин нафил орозолор бар. Мына ушул ар бир ай календары менен 13, 14, 15 ошондо ай толук болот. Муну аямыл бийт деп коет. Ошол күндөрү орозо кармаган. Андан кийин бизде Ашура күнү бар. Мухаррамдын 10-у. Ошол күндөрү, Зилхиджанын алгачкы 10 күндөрү орозо кармай турган. Андан кийин пайгамбарыбыз дайыма кармаган дүйшөмбү, анан бейшемби күндөрү бар. Булар баардыгы нафил деп эсептелет. Андан сырткары дагы орозо кармай турган убакыттар бар. Мусулман адам чындыгында мына ошол нерселерге көңүл буруп, дайыма ибадатты аткарып турса, биз себеби кыяматта ошол нафилдерге да аябай бир муктаж болуп калат экенбиз да. Бир эле орозо эмес, намаздын нафилдерине да муктаж болуп калат экенбиз. Себеби пайгамбарыбыз айтат, Аллах субханала тааала кыяматта намазыңарды эсептегенде, парз намазыңар толуктай албай калса, ошондо сүннөт намаз менен парзыңар толукталат дейт да. Андан кийин нафил менен толукталат дейт. Мына ошол сыяктуу биз дагы кимдин орозосу, мисалы, каза болуп калган болсо, же орозосу карыз болуп калган болсо, балки кээ бир адамдар орозонун парз экенин билбестен көп жылды өткөрүп берген болушу мүмкүн. Балки 5 жыл, 10 жыл. Мына ошолорду бир ыңгайлуу убакытты табып туруп, ошолордун казасын да кармап бергенге аракет кылыш керек. Себеби балагатка жеткен учурдан баштап орозо кармоо ар бир мусулман аял эркекке парз болот. Анын тутпаган күнү карыз болот. Тутпаган күнү каза болуп калат. Мына ошондон ушул нерсеге дагы көңүл буруп, орозо бүткөндөн кийин биринчи орозонун карызын ошол жылдыкы ооруган же башка себептен аялдарга кээде баягы себептүү учурлары болуп калат, ошондо кармай албай калат. Ошолорду кармап бүткөндөн кийин мурдакы карыздарын да кармап бергенге аракет кылыш керек. Алла ыраазы болсун, аябай сонун жооп болду. Анан азыр биздин экранын артындагы эже карындаштарыбыз күтүп аткан суроо бул жанагы бала эмизип аткан учурда орозо кармаса болобу деген суроо абдан көп да. Анан жанагындай кош бойлуу кезинде ушу эки суроону да берейин. Ооба. Эми өзүнчө жооп беришибиз керек болот. Бала эмизгенде баланын жашына каралат. Кээде бала 6 айлык болсо, ал тамакка кире элек болот да. Ооба. Тамакка кире элек болот дагы, ал жанан гана эненин сүтү менен гана тамактанат. Эне орозо кармаганда, эгер сүт тартылып, ошол тамак жегенден сүт пайда болот да, азыктангандан. Сүт тартылып кете турган болсо, бала ач калуу коркунучу бар болсо, анда ал баласын эмизе берет. Баласын эмизе берет дагы, кийин ошол тутпаган күндөрүн орозо кармап берет. Ал эми баласы эмет, бирок орозо кармай алат. Сүт дайыма бар болуп турат. Андан кийин бир аз сүт жок болбогондо бала уже тамакка кирип калган болушу мүмкүн. Кошумча сүттөрдү ичип, мына ошондой учурларда эгер бала ач калат деген коркунуч жок болсо, өзүнөн дагы ойлонбосо, ден соолук жакшы болсо, анда орозону кармаш керек деп айтабыз. Эми баягы абалына, анан дарыгердин кеңешине карайт. Ал эми кош бойлуулар болсо, көбүнчө бизде практикада кош бойлуулар булар орозо кармай берет. Анан бул биз жалпысынан айтканда кармаганы жакшы деп айтабыз. Бирок ошо кош бойлуулук учурда баягы дарыгерлердин кеңеши менен кээ бир витаминдер сөзсүз керек, аны ичиш керек, же болбосо кыйналып калат, алсыз болуп калат деген, же ооруп калат деген коркунучтар болсо, ал учурда деле орозону токтотуп туруп, кийин анан орозосун баягы казасын кармап берсе болот. Негизинен орозону кимдерге кармаганга такыр мүмкүн эмес? Орозону такыр мүмкүн эместерге бул баягы өнөкөт оорулары бар.
ал мисалы ашказанда оорусу бар болушу мүмкүн, ал баягы кант оорусу менен ооруган болушу мүмкүн, балки гемодиализ менен ооругандар болушу мүмкүн. Булар деле ошол дарыгерлердин диагнозуна каралат да бул маселе. Бул адам орозо кармаганга такыр болбойт, оорусу күчөп кетет же башка болуп кетет. Андан кийин ошол улгайып калып туруп орозо кармай албайт, жана кароосу жетпейт, күчү жетпейт. Аларга дагы орозо кармабайт дагы, жана биз айтып кеткендей, ушулар орозо такыр кармай албагандар бир орозонун күнүнө фидия берип турат. Ошол мүмкүнчүлүгү болсо 100 сомдон бир күнгө, болбосо 200 сомдон, андан да күчүм жетет десе, балки 300 сомдон берсе, бул өтө ылайыктуу болот. Себеби бир муктаж адам 150 сомго бир чайканага киргенде тоюп алышы мүмкүн да, балки 100 сом менен да тоюшу мүмкүн. Ошондо бир күнүнө 200дөн берсе, анан жок, мен акчам жок, мен өзүм пенсионермин, көп бере албайм дегендер күнүнө 50 сомдон берип турса, ошол жетиштүү болуп эсептелинет. Негизи ошол орозо кармап атканда ошо көбүнчө эмнелерден этият болушубуз керек өзүбүз? Орозо бул мындайча айтканда комплекстүү ибадат да. Жана биз сөздүн башыбызда айткандай, орозо дегенде эле мен эртеден кечке чейин ичпешим керек экен, жебешим керек экен деген эле пикирден алыс болушубуз керек да. Ал сөзсүз боло турган нерсе. Ал ансыз болбойт да. Ичпейсиң, жебейсиң, аялыңа жакындык кылбайсың. Эң негизги сактана турган нерсе, биз баягы орозодон негизги максатыбыз эмне? Пайгамбарыбыз мынтип айткан экен. Бактысыз болсун бир адам, ал тумшугу менен жерге кирсин. Мындайча айтканда, которгондо тумшугу менен жерге кирсин деген бул каймана мааниде айтып атат да. Ал мындайча айтканда бактысыз болду, же болбосо берекеден, сооптон кур калды деген сөз. Анан сахабалар сурайт, бул кандай адам, кимди айтып атасыз десе, орозого күбө болуп туруп күнөөсү кечирилбеген адам дейт да. Караңыз, ошондо Жибрил периште айткан экен да, эгер орозого жетип туруп күнөөсү кечирилбеген адам бактысыз болсун дегенде, пайгамбарыбыз амин деген экен да. Демек, мусулмандын максаты орозодон эмне? Биздин орозобузга Алла Таала муктаж деле эмес. Ааламдагы адамдардын, мусулмандарды эмес, баардыгы жыйналып туруп, эң бир таква адамдын жүрөгүндө болсо дагы Алла Тааланын мүлкүнө кымындай нерсе да кошо албайт экенбиз да. Ааламдагылардын баары жиндер кошулуп, эң бузук адамдын жүрөгүндө болсо дагы, ал күнөө кылса, Алланын мүлкүнөн кымындай нерсени да кемите албайт экен да. Болгону Алла Таала айтат, хия амалукум дейт. Бул силерге мен амал парз кылып бердим. Ухсиха лакум, аны ким мен эсеп китеп кылам дейт. Ошондуктан биз орозодо бир жакшы бир ийгиликке жетели. Бул Алла Тааланын эң негизги, Алла Тааланын ыраазычылыгы, Алла Тааланын парзы, бизге болгон буйругу. Анын артынан биз баягы пейилибизди оңдоп калабыз, тилибизди оңдоп калабыз, жүрөгүбүз тазаланат, жүрөктөгү бирөөгө болгон кек жоюлат, ич таарылык деген кетет. Мына ошол нерселерди биз пайда алабыз да. Эгер ушундай пайданы ала албаган адам, демек жана пайгамбар айткандай, ач калгандан, суусагандан башка эч нерсени тапкан жок дейт да. Ошондон биз сактанышыбыз керек. Мындайча айтканда, сакташыбыз керек жүрөктү текеберликтен, ичи таарылыктан, көрө албастыктан, башка бирөөнү кемсинтүүдөн. Себеби бул жүрөк имандын булагы да. Аллах субханала ва таала ар бир адамдын жүрөгүн билет дейт. Ошол жүрөктө Алладан башка нерсе турган болсо, анда ал адамды кийин Алла Таала карабай коет дейт да. Ошон үчүн биздин жараткан, рызкы берген Алла Таала болгондуктан ибадатты аткарып атканда биз ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек. Жүрөк ибадаттан капилетте калбаш керек. Кайдыгер болбош керек. Андан кийин биз эмнеден сактанышыбыз керек? Денедеги мүчөлөрүбүздөн кулакты, көздү, тилди, бутту, колду, адамдын өзүнүн намысыны, аврат жерин сакташ керек. Себеби, мисалы, ушул нерселер менен биз башка бирөөлөргө көбүрөөк зыян берип коюшубуз мүмкүн экен да. Ошолорду көзөмөлдөшүбүз керек. Андан кийин анан ашказанды көзөмөлдөшүбүз керек экен да. Ошол ашказанга тамак кирип кетпесин, суусундук кирип кетпесин, ошол шам убагына чейин биз өзүбүздү жакшы көзөмөлдөйлү. Демек, баягы пайгамбарыбыз айтат, эгер сен орозо болуп калсаң, сени бирөө келип тил десе, сага жаман сөз айтса, сен аны менен урушпагын дейт. Сен ага мен орозомун деп айтып кой, болду дейт да. Демек, бул адам өзү көзөмөлдөө. Ошондон баягы орозонун пайдалары өтө эле көп. Биз ушул жакшы бир пайда менен чыккан болсок, бул кийинки орозого чейин бизге жакшы күч дем берет.
Алла ыраазы болсун. Биздин студиябызга келип, биздин жарандарыбыздын суроолордуна абдан сонун жооп бердиңиз. Биздин жарандарыбыз да өзүнө керектүү суроолордун жоопторду алды деп ишенебиз. Эмесе бизден чыккан белек бар. Салих Адал Азык компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан адал сертификатына ээ болгондогу ошол мамлекеттик бардык стандартка жооп берген Адал Азык компаниясы бүгүн буюрса үйдөгүлөр менен чогуу ооз ачасыз. Бизден сизге белек. Алла ыраазы болсун. Сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Эмесе урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер рахмат жааган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер,